Namazды каза болуп кеткен үчүн метродан, автобустан окусак болобу дейт. Каза болуп кетпеш үчүн. Ооба. Эгерде сен метрода кетип атканда саатың карайсың, эгерде сен барып үйгө жеткенге чейин намаздын убагы чыгып кете турган болсо, анда отурган метрода кете бересиң. Эгерде барсаң намаздын убагы чыга элек убакыт бар болсо, анда эмне барып окуган жакшыраак болуп эсептелет. Ошо метрода окуп атканда сүннөт намаздарын окуба койсоң деле болот. Эптеп эле парзга жыгылып алсаң эң жакшы маселе, урматтуу бир тууганым. Анан бирок эч ким эмес, бош болуп, өзүң менен өзүң кетип атсаң, анда нафиле окусаң деле макул. Legalдуу жүрүш үчүн Кыргызстанга жана окуя. Кыргызстан, түшүндүм. Legalдуу болуш үчүн бул жакка келип мен деген жанагыдай эмен башкача, мен деген гей болуп кеттим, лесбиянка болуп кеттим деп, же болбосо мен башка динге өтүп кеткен үчүн Кыргызстандан кубалап атат деп, мени саясий көз карашым үчүн деп, же диний көз карашым деп, анан бул жакка келип, бул жерден документ алып ушул жакка мындай бир атуулдук алганга болобу деген маселе. Эгер башка жолу болсо, башка жол жакшыраак болот. А бирок башка жол жок болсо, ага деле макул. Ага деле макул. Анткени эмне үчүн нормаль жашап келип жашай турган болсоң, сага бербейт дагы сөзсүз түрдө эле гей болуш керекпи? Эмне кыласың? Анан ошондой кааласа, демек ошолорго мамиле ушундай кылыш керек. Биз текшерип да көрөт дейт. Кантип текшерет аны? Проверка кылып анда айтып берет. Здесь уточнение нужно, потому что народ, когда говорит про это, да, задают, они вынуждены обманывать. Поэтому вопрос надо с этой точки зрения смотреть. Шариату можем ли обманывать или нет? Мы не можем обманывать. Biz alday albayбыз. По поводу проблем, они должны быть на самом деле действующие проблемы, чтобы для того, чтобы получить или сохранить свою религию. Поэтому это с другой точки зрения посмотрите, это нелегко говорить. Аны түшүндүм мен. Алдаш керек дегенди бул киши айтканга чейин деле ошон үчүн болот деп айтып атам. Кээ бир аалымдар такыр алдабаш керек болбойт деп айтышат да. Анткени мен укугум бар. Жашаганга ушул жакка келип. Дүйнөнүн кайсыл бир жерине мен жашагым келсе, мен эмне үчүн тосуш керек башка бирөө? Кудайым жараткан жер, Швецияда, Кыргызстанда, башка жерде дагы. Эгерде мен жөн эле келип жашагым келип атат деп айтсам, мага бергиси келбей атат. Бирок сөзсүз түрдө мен башка динге өтүп кетишим керек, же башка бир көз карашым жанагыдай бир өзгөртүшүм керек болуп, ошондо гана бере турган болсо, эмнеге мында адилетсиз шарттарды коюп атышат булар? Деги ушул койгон шарттар туурабы жокпу? Мен нормаль жашаган болсом, динимен чыкпасам булар кабыл албайт экен дагы, эмнеге динимен чыкса эле кабыл алат экен булар? Демек коюп аткан шарты туура эмес. Ошон үчүн биз ошолорго мындай бир жалган айтканга туура келет, урматтуу бир тууганым. Бул Америкага барсак ушул суроону бизге ушундай кылып беришти. Адал окат менен келип багайын, өзүм динимди сактап атам, эркекмин кадимкидей аялмын, мен эч кандай проблемам жок менде десең, анда бербейт экен. Эмнеге сөзсүз түрдө бузуку болуш керек боло? Эмне үчүн мен укугум булар тебелеп атат деген маани. Албетте, шарият боюнча жалган айткан бизде арам. Бирок бир гана учурда, эгерде аялы менен күйөөсү бири-бирине жагынуу үчүн гана сен сулуусуң, сенин тамагың жакшы деп айтса, бул жалганга кирбейт. Экинчи башка бир нерсеси, мамлекеттик кызыкчылык болуп калып, сен колго түшүп калсаң, сенден сураса, сен мамлекеттик сырларды айтпай жалган айтсаң болот. Үчүнчү бир түрү бар, эки адамды жараштыруу үчүн сен ошолорго сен жөнү жакшы пикирде, сен жөнү жакшы пикирде деп айткан болсо, бул дагы жалганга кирбейт. Ошонун катарына биз ошону кошкубуз келет. Анткени жан багуу парз. Эмне үчүн сөзсүз түрдө бизде Кыргызстанда билесиңер, айт деген бар. Анан айтта бардыгы адамдар туугандарын кыдырышат, бирок адам өлгөндөрдү үйүн кыдырышат да Куран окутушат. Анан мен айтам да, биздин үйгө эмнеге айтта келбейсиңер туугандар силер? Апабыз өлдү, келдиңер, өлөлекте келген жоксуңар. Демек айттап келүү үчүн өлүш шартпы сөзсүз түрдө бирөө. Өлбөй эле келе бербейсиңер деген. Ошон үчүн эмне үчүн мен Швецияга жашай турган болсом, сөзсүз түрдө гей болушум шартпы, же болбосо башка динге өтүшүм шартпы? Эмнеге мага жөн эле оңойдо бере бербейсиң? Демек шарт туура эмес болуп атпайбы? Ошол себептен гана башка жок болсо. Бирок ушакка келип жан багышын жолу менен башка жакка баргандан жан бага албай айткан болсоң, анда ошо уруксат деп ошону биз айтып келебиз, урматтуу бир тууган. Бирок бул башка жолу жок болгон болсо. Анан албетте кээ бир шейхтер жок, бул да ошого кошуш керек башка дейт. Эгер андай болгон учурда ага биз жок кошула албайт элек.